Максым медиа каналы менен бирге болуңуздар. Маанилүү маалыматтар биздин каналда. Салам алейкум. Музыка бүткөнчө угуп алайын дедим деп коеюн. Азыр деле мурда деле соц тармактан Москвадагы болуп жаткан афера боюнча айттым эле. Азыр Кыргызстанда да башталды. Ошол афераларды кичине кыскача болсо да айтып коеюн. Анткени көп адамдар кайрылып атат, кандай кылып акчамды алам депчи. Акчамды ала албай калды, минтип калды. Мана парковка боюнча дагы туугандар калп айтпасам бул ушул жайда кыргыздардан бир 10 киши чалды окшойт. Неме газонго токтотпогула. Газонго ким машинеңерди токтотсоңор это 300 000. То есть без споров. Газондун үстүнө бир буту машинеңер чыгып калган болсо 300 000 төлөйсүңөр. Төлөгөндөрдөн калп бер жагы бир көп эле бир машиненин акчасын кайра төлөйсүңөр, машинени сатып төлөйсүңөр дагы. Антпесе машинени сатканга да болбойт, Кыргызстанга алып кеткенге да болбойт да. Бул биринчиси. Экинчиси, Кыргызстанга азыр Кыргызстандагы жанагы жүк жөнөтүп атканда обязательно водительдерге номерлерге бересиңер го. Ошол водительдер каким-то образом ошол номерлер силердин мошенниктерге түшүп калат экен дагы. Биринчи жолу жүгүңөр жеткенден экинчи жолу ата энеңерге чалып, бир туугандарыңарга чалып, ассаламу алейкум, Казакстан границасында турабыз, срочно 3000 чалып койбосоңуз сиздин посылкаңыз жетпей калат, 2000 салып коюңуз же 500 салып коюңуз деп телефонуна неметсе телефонуңарга келсе, ата энеңерге чалса, бир ооз туугандарыңа бир предупреждать этип койгула, бирөөлөр ушинтип чалса эч качан акча салбагыла депчи. Анан дагы бир афера бар Москвада. Жанагы Сбербанктын силердин бонус түштү, бонусуңарды алып кеткиле, бонусуңарды алыш үчүн карта номериңерди айтып, анан последний 3 цифраны айткыла десеңер, ошол 3 цифраны айтсаңар, картада болгон акчаңарды шыпырып алат. Ким шыпырып алганын алганда дагы доказывать эте албайсыңар, эгер карточкаңар не застрахован болсо. Эгер застрахован болсо, да, Сбербанк карточкадагы жанагындай мошеннический действияны кайтарып берет экен. Бирок баарыбыздыкы эле не застрахован карточка, ошондуктан ошого ишенбегиле. Любой Сбербанктан чалган болсо, даже Сбербанк өзүнөн чалган болсо дагы кодту артындагы 3 цифраны айтканга болбойт. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе болсо, жанагы Авито, Юла дегендерден машина албай эле болачу туугандар. Машина алсаңар дагы бир жерге барып, машинени көрүп алгыла. Авито, Юладан чалганда, Кавказ туугандар, бөлөк туугандар чалганда силердин акчаңар бар экенин билет. Машинени каяктан алып кетесиңер дегенде, бир токойдо же бир жерден геолокацияны жөнөтөт экен. Барганда бул машина дейт дагы акчаңды алат, чөнтөгүнө салып алып, ошол жерде пистолети менен айдап кетип калат экен. Ошондо акчаңарды же акчаңар жок, же машинеден жок, ошондо караган боюнча эле калып каласыңар. Жалгыз бир-экөө ошо машина аларда дагы желательно алдын алда акча которбогула. БХ пятерка 500 000 деп турса, это значит афера, да? То есть 2019-2018 жылкы. Анан ошо машина алганда дагы кыргыз туугандар шаардын ичинде же бир керектүү жерден барып машина албасаңар, Токой же болсо Подмосковье же бир подозрительный геолокация болгон жерге барсаңар, ошол жерге барганда акчаңарды алып туруп эле, көзүңөрчө эле машинесине чөттү айдап кетип калат. Колунда пистолет болот, сен эчтеке ала албай калат экен. Андай афераларды толтура. Анан үчүнчү, ошол эле маалда монча акча которсоңор, мондай акча силердин балансыңарга түшөт дегенге ишенбегиле, эч качан андай болбойт. Төртүнчү маселе, жанагы курьер болуп иштейсиз деп атпайбы? Курьер болуп иштейсиңер, күнүнө 100 000, баягы Instagram Одноклассник бияктан да чыгардым эле. Күнүнө 100 000 беребиз. Күнүнө эмес, неделясына 100 000ден заработаешь, курьер болуп иштейсиң деген жерге барбагыла. А жерде наркотики предлагать этет, наркотики сатасыңар да, анан акыры камаласыңар. Ошондуктан андай жерге да барбагыла. Анан кыздарга айта кетчү нерсе, мурунда айткам, да бир жолу айтып коеюн, администратор от 100 000 деген жер,
это стопроцентный бизче айтканда сойкулук же болбосо стриптиз клуб. Ошондой жерге барып иштеп, клиент эмне айтса ошону аткара турган нерсе. То есть администратор от 100 тысяч без опыта работы деген эле жер, кыздын параметры жазылган болсо, там сразу можете откидывать. Это кыздар кыла турган иш эмес, ошо проституция да, кыргызча айтканда. Анан жана курьер эркек балдар 100 000 десе, неделясына 100 000 десе, да, действительно берет 100 000 до поры до времени силер кармалганга чейин. Силер ал кишини көрбөйсүңөр, алар силерди көрбөйт, все по телефону сүйлөшөсүңөр, каждый раз телефон будет меняться. Ошондуктан ким сүйлөшүп атат, балким подстава вы, это вы никогда не увидите. Ошондуктан Москвада азыр карантин бүтүп кыйналып турган учурда ар бирибиз эле баардык жумушка макул боло беребиз. Ошондуктан ошо макул болбогула неме болот да. По-любому бул аягы жаман нерсе менен бүтө турган иштер. Анан дагы эч качан бирөөнүн картасына же бир өзүңөргө картага акча түшүп калса 10-15 миң же болбосо 100 000 чейин же 50 000 чейин случайно силердин картаңарга акча түшүп калган болсо, кайра картадан картага котор десе, которбогула да. Кстати, ошону айтып коеюн дегем. Сөзсүз түрдө лучше эти деньги снимите и в руки отдайте. Эгер түшүп калган болсо, случайно 50 000, 100 000 түшүп калган болсо, качып кетебиз деп ойлобогула. Жөн эле ээсине берип койгула. Анткени мындай да афера бар экен. Акча түштүбү, кайра картадан картага котор дейт да, каким-то образом мошеннический действие болуп туруп, силердин картаңарды же болбосо вычислять этип, ошону снимать, болгон акчаңды снимать этип алганга да мүмкүнчүлүгү бар экен. Экинчиси болсо, картаңа акча түшкөндөн кийин жок кылып же бирдеме кылып койгон болсоң, телефондо геолокация боюнча чоңдор табат экен дагы, монча акча түшкөн деп чоңураак өндүргөндөр да бар экен. Бирок единичный случай. Ошондуктан картаңарга, жаныңарда, карточкаңарда көбүрөөк акча болсо, ни в коем случае чужой картадан акча түшсө, сразу обналичивайте и ээсине чалып берип салгыла да. Ошондой афералар көп Москвада. Анан Москвага жаңы келген болсоңуздар же болбосо кандайдыр бир иштер болсо, сөзсүз түрдө ага тууганыңар менен бир сыйра кеңешип, аны ойлогула. Анан квартира снимать этип атканда да, кстати, квартира снимать этип атканда заранее кадастровая книжканы көрмөйүнчө, заранее ни в коем случае не оплачивайте задаток. Анан ээсин, ошо книжкада ээсинин фамилиясы, аты, паспорту болмоюнча эч качан квартира снимать этип албагыла. Анткени канча деген кыргыз заранее акчасын берип коюп, бир квартиранын ключун берип койсо, барып ал квартирада бөлөктөр жашаган эле жерге кирип соттошуп, же акчасынан жок, дегенсинен жок куурагандар да болду. Өзгөчө жана жердеш.ру деген сайтта арзан квартирада турган жерлер, анан орус туугандар болсо вообще не снимайте. То есть именно жердеш.рудан. Потому что алар баары аферисттер. Анан өзүңөргө азыркы учурда кыйналасыңар. Ошол баарыңарга ийгилик. Жакшы музыка.